ИИМдин Шумкар Атайын багыттагы полкунда кызматтык милдетин аткарып жатып каза болгон кызматкерлер эскерилди. Алардын жаркын элесине багышталып Куран окулуп, даңк мемориалына гүл чамбар коюлду. Иш-чарага Ички иштер министринин орун басары, ИИМдин ардагерлер кеңешинин төрөгасы, полктун ардагерлери жана курман болгондордун үй бүлөсү катышты. Ички иштер органдарынын кызматкерлери күжүрмөндүк менен коомдук тартипти сактоодо, кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө өзүнө жүктөлгөн милдетти абийирдүүлүк жана жоопкерчилик менен аткарып келишет. 1918 жылдан 1991 жылга чейин республика боюнча 87 кызматкер, эгемендүүлүктүн азыркы учурга чейин 57 адам курман болгон. Алардын 10-у Атайын багыттагы полктун кызматкерлери. Бұл эме біз ушу Ички иштер министринин буйругу менен 2015 жылдын 15 майын ушул биз кызмат учурунда курман болгон, кызматын аткарып аткан курман болгон кызматкерлерди эскерүү күнү деп атайын белгиленген. Ошондон бери биз ушул күнү өтүп кеткен кызматкерлерди эскерип, алардын үй бүлөлөрүн, туугандарын чакырып, алардын ушул Куран окутуп, эскерүү кылабыз. Бул эмне себептен? Потому что ушул эгемендүүлүккө дейин мынакей ушул күнгө дейин ички иштер 114 кызматкер каза болгон да.